Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Я всегда поправку делаю. Естественно, Алмазбек Шашенович лишен или ограничен в свободе. Но даже в силу этого он чувствует себя удовлетворительно. Настроение у него очень хорошее. Он переживает за свою семью и те обстоятельства, которые вокруг семьи сейчас сложились. И поэтому вот я на суде тоже сказал, что сейчас даже вот в этом положении по закону Алмазбек Шашенович должен находиться под охраной, специальной охраной ГКНБ, СГО ГКНБ. То есть у него должна быть личная охрана. Был же охрана. Это есть или нет? Ну, есть, он находится под контролем следственного изолятора, то есть сотрудников следственного изолятора. Но я говорю о другом. По закону у него должна быть охрана. Но я еще говорю о другом. Он не мог быть задержан по закону и не мог быть арестован как экс-президент или как президент, который закончил полномочия. Потому что там даже в этих названиях есть разница, и законы по-разному трактуют. Но, к сожалению, вот сейчас эта череда нарушений продолжается, и мы вынуждены констатировать именно нарушения. Только нарушения, и, к сожалению, давление, которое оказывается, собственно говоря, в связи с этим, оно налицо. Республикасының әскер прокуратурасының тергеу тобы тарабынан 2019 жылдың 14 августында тергеліп жатқан кылмыштердин алкагында Алмазбек Атамбаевга бир катар оор жана өзгөчө оор кылмыштарды жасагандыгы тууралуу кабарлама тапшырылды. Атап айтканда Алмазбек Атамбаев 2011 жылдын 1 декабрынан 2017 жылдын 24 ноябрына чейин мамлекеттин башчысы катары өзүнүн ээлеген кызматына жана бийлик ыйгарым укуктарына таянып, мамлекеттик органдардын жана энерго компаниялардын айрым кызматкерлери менен биргеликте укукка каршы бекем байланыш түзүп, Прогресс компания жоопкерчилиги чектелген коомдун жетекчилеринин жана ушул ишканага байланышы бар компанияларга мыйзамсыз пайда берүү жолун көздөп, Кыргыз Республикасынын энергетика жана өнөр жай министрлигине жана электростанциялар ачык акционерлик коомунун ишмердүүлүгүнө мыйзамсыз киришип, аларга басым көрсөтүп, Прогресс компания жоопкерчилиги чектелген коомдун кызыкчылыгын көздөп, стратегиялык объект болгон Бишкек шаарынын жебин көмүр менен камсыздоого шарт түзгөн. 2014 жылдын жазында Алмазбек Атамбаев Кыргыз Республикасынын президенти болуп туруп, Кыргыз Республикасынын конституциясында белгиленген ыйгарым укуктарынын чегинен аша чыгып, Кыргыз Республикасынын энергетика жана өнөр жай министрине Прогресс компания жоопкерчилиги чектелген коомдун кызыкчылыгын колдоо боюнча түздөн түз мыйзамсыз тапшырма берип, Бишкек шаарынын жебин көмүр менен камсыздоого жол ачкан. Алмазбек Атамбаевдин мыйзамсыз түздөн түз көрсөтмөсүнүн жана басымынын натыйжасында Прогресс компания жоопкерчилиги чектелген коому Бишкек шаарынын жебин көмүр менен камсыздоочу катарында аныкталып, 2014 жылдын октябрь айында электростанциялар ачык акционерлик коому менен 487 000 тонна көмүргө келишим түзүлгөн. Алмазбек Атамбаевдин бийлик ыйгарым укуктарына ээ болгон кызмат адамдары жана башка жеке адамдар менен биргеликте жасаган укукка каршы аракеттеринин кесепетинен коомдун жана мамлекеттин кызыкчылыктарына коркунуч жаралып, Кыргыз Республикасынын кызыкчылыгына өзгөчө ири өлчөмдөгү материалдык зыян келтирилген. Ошондой эле Алмазбек Атамбаев кызмат адамдары жана айрым башка адамдардын өкүлдөрү менен бирдикте мыйзамсыз туруктуу байланыш түзүү аркылуу мамлекеттин жана коомдун кызыкчылыктарына каршы аракеттенип, чет өлкөлүк жеке компанияга материалдык жыргалчылыктарды жана артыкчылыктарды берүүнү уюштуруп, аны колдоп, мамлекеттин кызыкчылыктарына өзгөчө ири өлчөмдө зыян келтирген. 2013 жылдын январь айында Кыргыз Республикасынын президентинин тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы, аппарат жетекчисинин орун басары рангындагы Сапар Исаков Алмазбек Атамбаевдин колдоосу аркылуу өзүнүн бийлик ыйгарым укуктары жана макамын атайлап пайдаланып, мамлекеттик, коомдук жана техникалык планда улуттук кызыкчылыктарга каршы келгендигине карабастан, нарктын жогорулатылгандыгын билип туруп, бир катар мамлекеттик органдардын кызмат адамдары жана электростанциялар ачык акционерлик коомунун жетекчилери менен биргеликте кылмыштуу планын ишке ашырууга киришип, Бишкек жебин модернизациялоо долбоору боюнча башкы подрядчы катары Тибея Кытай компаниясынын тандоону сунуштаган.
Натыйжада Алмазбек Атамбаев жогоруда көрсөтүлгөн коррупциялык иш-аракеттери менен кошумча уюштуруучу катары Сапар Исаков, ошондой эле башка кызмат адамдары жана айрым башка адамдар менен бирдикте коомдун жана мамлекеттин кызыкчылыктарына коркунуч жаратышып, алар тарабынан жасалган оор кылмыштардын кесепетинен Кыргыз Республикасынын кызыкчылыктарына 5 миллиард 439 миллион 527 миң 482 сом же 111 миң 252 миң 797 АКШ долларын өлчөмүндө зыян келтирилген. Мындан тышкары Алмазбек Атамбаев мамлекеттин эң жогорку кызмат адамынын бийлик ыйгарым укуктарына ээ болуп туруп, уюштуруучу катары өзүнө жакын кызмат адамдары Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттигинин директору Зилалиев жана башка адамдар, анын ичинде Пархати жана Кытай Эл Республикасынын жарандары менен Кыргыз Республикасындагы ири сурма кени чыккан жердин бири Жалал Абад областынын Чаткал районундагы Терек 17 блогунун түштүк тилкесиндеги 7231 миң тонна сурма, 262 килограмм алтын жана 4246 килограмм күмүштүн запастары бар сурма кендерине мыйзамсыз укук алуу максатында укукка жат туруктуу байланыш түзгөн. Жогоруда көрсөтүлгөн кенге укуктарды алуу боюнча ниеттерин ишке ашыруу максатында 2015 жылы колдонуудагы мыйзамдардын талаптарын бузуу менен аффилирленген жактардын катышуусу менен жалган аукцион өткөрүлүп, анда конкурстун жеңүүчүсү катары Хуайсин жоопкерчилиги чектелген коомунун табылып, аларга 2030 жылга чейин колдонуу мөөнөтү менен лицензия берилген. Аталган лицензияны алгандан кийин, башкача айтканда, 2015 жылдын 28 ноябрында Хуайсин жоопкерчилиги чектелген коом инвестициялык компаниясынын уюштуруучулары уставтык үлүшүн 50%-ын Пархатинин атына каттаткан. Ошентип Алмазбек Атамбаевдин, Зилалиевдин, Пархатинин жана Кытай Эл Республикасынын жарандарынын мыйзамсыз аракеттеринен Терек сурма кенин иштетүүгө болгону 130 миң АКШ долларында гана жер казынасынын объекттерин пайдалануу укугуна лицензия мыйзамсыз берилген. Андыктан Атамбаев Алмазбек Шаршенович Кыргыз Республикасынын жаза кодексинин 43-беренесинин 2-бөлүгүндөгү, 319-берененин 1-2 бөлүгүндөгү коррупция, материалдык кандай гана болбосун башка дөөлөттөрдү жана артыкчылыктарды мыйзамсыз алуу, ошондой эле коомдун жана мамлекеттин кызыкчылыктарына коркунуч келтирүүчү жеке адамдарга жана юридикалык жактарга бул дөөлөттөрдү жана артыкчылыктарды берүү максатында бир же бир нече кызмат адамдарынын бийлик ыйгарым укугунан ээ болгон айрым адамдар же топтор менен туруктуу укукка каршы байланыш түзүүдөн турган атайлап жосундар кылмыш жасоону уюштурган же анын аткарылышына жетекчилик кылган, ошого тете уюшкан тобун же кылмыштуу уюмду түзгөн же болбосо аны жетектеген адам уюштуруучу деп таанылган кылмыштардын жасагандыгы боюнча шектелүүдө. Дагы Алмазбек Атамбаев жогоруда көрсөтүлгөн жагдайларга өзүнүн кылмыштуу кирешелерин легалдаштыруу максатында өзүнүн кызматтык абалынан пайдаланып, ишенимдүү жана аффилирленген адамы Пархати менен алдын ала сүйлөшүп, төмөндөгү жагдайларда кылмыштуу кирешелерди адалдоого киришкен. Алмазбек Атамбаев акча каражаттары менен мыйзамсыз каржылык операцияларды жана башка жалган келишимдерди түзүп, аларга ээлик кылуу жана башкарууда укук ченемдүү түр көрсөтүү максатында Абдуллаев менен жарандык укуктук келишимдерди жасалмалагандан тапкан кирешелерин 2017 жылга карата бирдиктүү салык декларациясын тапшырууда көрсөтүмүш болуп, алар форум илимий өндүрүштүк фирма жоопкерчилиги чектелген коомундагы Атамбаевга тиешелүү үлүштү сатуудан келип түшкөн киреше дегенге аракеттенген. Мындан тышкары Алмазбек Атамбаев өзүнүн ишенимдүү адамынын жардамы менен макамынан кыянаттык менен пайдаланып, Абдуллаевга басым көрсөтүп, Кыргыз Республикасынын президентини жана өкмөтүнүн иш башкармалыгына караштуу номер 1 мамлекеттик резиденциясынын аймагындагы форум илимий өндүрүштүк фирма жоопкерчилиги чектелген коомунун уставтык капиталынын үлүшүн ага өткөрүп берүү жөнүндөгү жалган макулдашууга 2017 жылдын 14 сентябрында кол коюуга мажбурлаган. Ошентип 2017-2018 жылдар аралыгында Алмазбек Атамбаев жана Абдуллаев форум илимий өндүрүштүк фирма жоопкерчилиги чектелген коомунун уставтык капиталындагы ар бирине тиешелүү үлүшүн Пархатиге өткөрүп берүү жөнүндөгү протоколго кол коюшуп, жогоруда көрсөтүлгөн каржылык операцияларга төлөөдө жөндөмсүз деп таанылып,
Алмазбек Атамбаевдин жалган жана афилирленген адамы катары чыккан. Натыйжада Алмазбек Атамбаев өзүнүн кылмыштуу кирешелерин адалдаштырып, көрсөтүлгөн акча каражаттарын Чүй областынын Аламүйдүн районунун Кой Таш айылындагы жеке турак жай үйүн куруудагы курулуш материалдарына жана кызмат көрсөтүүлөргө сарптаган. Жыйынтыгында Алмазбек Атамбаев кылмыштык коррупциялык жол менен тапкан өзүнүн акча каражаттарын адалдаштырып, Апрель коомдук фондун, Редакция телерадио компаниясы каналды, жоопкерчилик жектелген коомун, Апрель ТВ, жоопкерчилик жектелген коомун, Ысык көл районунун аймагындагы жер участогуна курулуш материалдарына жана кызмат көрсөтүүлөргө жумшаган. Атамбаев Алмазбек Шаршенович Кыргыз Республикасынын жаза кодексинин 215 берилмесинин 2 бөлүгүндө 1-2 пункттарды, 3 бөлүгүндөгү 2 пункту эгерде мүлк кылмыш жасоодон түшкөн кирешелерден жаралгандыгы белгилүү болсо, мүлктү сатып алуу, ээлик кылуу же пайдалануу, кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди легалдаштыруу, башкача айтканда мүлктү кайра түзүү же которуу боюнча бардык аракеттерди жасоо жолу менен кылмыштуу кирешелерди ээлөөгө, пайдаланууга же тескөөгө укук ченемдүү тил берүү, алдын ала сүйлөшүп, өзүнүн кызмат абалын пайдаланып, кылмыштуу жол менен алынган ири өлчөмдөгү кирешелерди легалдаштыруу боюнча кылмыштарды жасагандыгы боюнча